Мен мекендештерге кайрылып кетким келип турат да. Эмне үчүн дегенде, биз азыр бир идеянын алдында бирикпесек, 5 идеянын алдында. Биринчиси мисалы Кемпир-Абад маселесинин айланасында. Экинчи, Баткенде мындан ары согуш болтурбоо. Баткендеги маселени чечүү идеясынын айланасында. Үчүнчү, кен байлыктарга айрыкча кумтөр маселесиндеги табышмактуу сырлардын айланасында. Дегеле кен байлыктарды өз колубузга алуу маселесинде. Мисалы мен Алабакага жана чек арага барганда көрдүм. Казакстандын Минерал Бузумчак деген компаниясы ушунчалык жезди шамалды сегени ташып, анан дальше алып кетет дейт. Эч ким эч нерсе билбейт экен. Эмне ташып кетип атат, эмне болуп атат. Кен байлыктарды өз колубузга толук алуу боюнча идеясынын айланасында. Үчүнчү, 2 жылдан бери кустурбайчылык мамлекеттик саясаты бар. Соттун кожоюнундагы эки дос, укук коргоо органдарынын кожоюнунда эки дос, кен байлыктарынын үстүндөгү эки дос, бардык нерселерге эки дос, мындайча айтканда мамлекеттик бийликти узурпация кылыптыр. Мамлекеттик бийликти. Мамлекет башчы болгону мамлекеттик башчы. Бирок ал парламентке, жергиликтүү кеңешке, сотторго эч кандай башчылык кылган укугу жок. Төртүнчү маселе, мынакей өз оюн, пикирин айтып койгон журналисттерди, саясатчыларды, жаштарды, активисттерди куугун токтоо ушундуктуу болуп атат. Мына ушуга жол бербөө идеясынын алдында. Акыркы идея бул ушу эки достун 2 жылдык ишине баа берүү. То есть коомдук курултай өткөрүп туруп 2 жылдык ишине сөз баа беришибиз керек. Антпесек биз эл болбой калабыз. Мен ойлойм, ушул 5 идеянын айланасында бүткүл кыргыз биригишибиз керек. Бул жалпы кыргыздын келечегине байланыштуу нерселер. Жалпы кыргыздын ынтымагына байланыштуу нерселер. Антпесек болбой калды. Мына кече жакында өзгөнгө кыргыз эл баатырларын, аксакалдарын, депутаттарды ошол Кемпир-Абадка чакырды курултайга. Болгону 2 депутат бардыр. Бири Мадымаров, бири Дастан Бекешев. Рахмат ошол Дастан Бекешевге. Аялуу экенине карабай барды. Кара бизден жанагы спортсмен, бай, кыйын депутаттарыбыз бирөө барып койгон. Бири да барган жок. Мен ошол курултайга баргандардын атынан Дастан Бекешевге ыраазычылык айтат элем. Азаматсың. Кана биздин жанагылар. Бөйпөңдөшү ошол биздин эл баатырлары, ошол депутаттар президент каерде жүрсө, ошонун алдында бийлеп, ырдап, ырга кошуп үрүп жүрүшөт. Эл ыйлап Кемпир-Абад стратегиялык жерибиз кетип атат деп ыйласа, бирөө да басып барган жок. Бири да барып койгон жок. Ошондуктан биз жана мен айткан 5 идеянын айланасында бирикпесек, Кыргызстандын келечеги абдан кыйын абалга түшүп калышы мүмкүн.